Assalamu alaikum, урматтуу Tez Xabar kanalının көрүүчүлөрү, кадырман бизнесмен, чарбачылдар, саламатсыздарбы? Биздин бул чыгарылышыбызды аягына чейин чыдап көрүңүздөр, анткени сиздер үчүн өтө пайдалуу маалымат бар. Биз азыр Чүй облусунун Сосновка айылына келдик. Бул айылда сатыла турган сарай бар экен. Азыр барып көрсөтөбүз. Ал үчүн биз Төө ашуудан ылдый түшүп, Посткайден өттүк. Дагы бир кыйла өткөндөн кийин жолдун оң жагында Сарыбулак деген айылдын стрелкасы бар экен. Андан өтүп эле 50 метрден кийин солго бурулуп турабыз туугандар. Ушул көчө менен тетиги жерге барып, дарыянын аркы бетине өтөт экенбиз. Бул жагын дагы улап көрсөтөбүз. Ал эми бул трасса менен түз Карабалта Бишкекке барсаңыздар болот. Ал жактан жогору чыгып келе жатканда бул жерде дагы Сарыбулак деген жазуу бар. Андан болгону 30 метр өтөсүздөр, оңго буруласыздар. Мына туугандар, трассадан 150 метр батышты көздөй жүрүп, ушул жерден солго бурулуп, сарайга багыт алып бара жаткан чагыбыз. Ушул жерге келгенде дарыянын аркы бети, тетиги айыл аябай жакшы көрүнөт экен. Ушул жол менен түз барат экенбиз. Мына бул жерде көпүрө бар экен, наркы бетке өтөт экенбиз. Тетиги эгин жайды нар жакты айланып өтүп, анан тетиги крышасы көрүнүп турган сарай кашарга барат экенбиз. Ошону барып тартып көрсөтөбүз азыр. Мынакей туугандар, биз сатыла турган сарайдын анын 5 гектар жеринин аймагына кирип келдик. Тетиги жерден бурулуп келдик. Ушул жол менен эле келе жатабыз. Сиздерге даана так болуш үчүн биз үстүнөн дрон менен дагы тартып көрсөтүп жатабыз туугандар. Мына келе жатабыз. Улам сарайга жакындап бара жатабыз туугандар. Ушул жол менен келе жатканда жолдун оң жагы да бак, сол жагы дагы бак, терекзар экен туугандар. Көрүп турасыздарбы? Бул жер көктөмгө бөлөнүп, жашылданып кандай гана сонун болуп турган чагы. Аябай жакшы жер экен. Абасы таза, чарба кыла турган, эс алуу жайларын уюштура турган жер экен туугандар. Бул сарайдын ээси негизи шаарда жумушта болгондуктан бул жерде иниси бар экен, инисине баарын дайындаптыр, өзү ушул жерде экен туугандар. Мени ушу повороттон күтүп алды. Менин жанымда жүрөт. Мен азыр саламдашып, суроо жоопту баштайм. Биз менен чогуу болуп, эгер сарай издеген араңыздарда адамдар болсо, бул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Балким бул чыгарылыш, бул видео сиздерге пайдалуу болот туугандар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Болуп атабы? Болуп атат. Аябай сонун жер экен, машалла. Көз тийбесин. Караңыз, канча терек бар бу жерде? Бу жерде бир 60ка чукул терек бар. 60ка чукул терек бар. Алмалар бар. Алмалар бар экен. Мына жакта тал бар экен. Талдар бар. Мына жакта алма, жаш көчөттөр да бар экен, Жаш көчөттөр да бар. Бул жерде жаңгак бар экен туугандар. Бул жерде бочка турат эмне? Ал бочка неме болгон тиги, тамчылатмагылалы. Экономдуу. Суга каяктан келет? Суу ошо наркы үстүдөгү арык. Могу арыктан ылдый түшөбү? Наркы каналдан бери агып түшөт экен да, Каналдан бери түшөт. Суунун башы. Суунун башы. Мына үстүндөгү стойкалар. Бүт ошол сиздер айландырып тосконго даярдап отургузгансыздарбы? Ошону тиги тор менен тосолу деп ошо стойкаларда отургузганбыз. Тор сеткага даярдалыптыр да стойкалар, Жакшы болуптур. Аябай сонун экен. Мына бул жер тегиздик экен, Ушул жерге дагы бир нерселерди пландаштырса болчу да, Бул жерге малиналарды отургузсакпы деп ойлогонбуз, анан аны отургузганга жетишпей. Мына жакта беде барбы, Беде бар, ал жерде 30 сотый беде бар ал жерде. 30 сотук беде бар. Жакшы экен анда. Сонун. Быйыл 2-жыл ал беденин. Мына жерге туугандар көрүп турасыздарбы? Өтө сонун жер экен. Ушул терек бактын ар жагына жалгыз өрүп турат. Ушул жерге бир эс алуу комплексин уюштуруп, тапчандарды коюп, ушул жерге бир элге эс алганга шарт түзсө болчу да экен. Нар жагы дарыя, сай туугандар, аябай жакшы экен, Мындай мелүүн шамал жүрүп, жел жүрүп турат экен туугандар. Ушул жагы мага жакты. Улам бул жердин кооздугун, жакшы жер экендигин көргөн сайын менде идея, сунуштар пайда болуп атат туугандар. Биз келе жатабыз. Бул жердин негизгиси сарай. Анткени чарба кылганга жакшы, жайы тузор да туугандар. Так, жалпы жер аянтыңыздар канча? Жалпы гектар немеси менен 5 гектар.
Кызыл китебинде бүт 5 гектар деп жазылды. 5 гектар. Тозулуп тургандар. 5 гектар. Документтери такы бар? Документтери такып бар. Кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. Оң жагы бир сарай, сол жагы бир сарай экен, а? 2 сарай турбай. 2 сарай. Бул сарайлардын узундугу канча? Турасы канча, узуну канча? Могул сарайдыкы узуну 60. Сол жактагыбы? Сол жактагыныкы. Турасы 9. 9га 60. 9га 60. Крышасы двухскат жабылып тур, а мунуку? Крышасы үстү шифер, асты жана плита. Плита коюлганбы? Бүт кыштан куюлган экен, а? Бул канчанчы жылдары эми Союз убагында курулган сарайлар болсо керек, а? 90-жылы курулган сарай экен. Түшүнүктүү. Бул сарайдын узундугу канча болуп калат? Оң жактагыныкы 80 болот. 80 болуп калат. Мына жерден башталат экен да? Так. Жакшы экен. Биз эми 2 сарайдын ортосундагы аралыкты дагы көрүп турабыз туугандар. Сырттан киргенде мына жерде бир аз огородчосу да бар экен, ит байлангандын ар жагында. Оң жактан адаттагыдай баштап көрсөтө берели. Сарайдын ушу ар бир бөлмө каналарынын эшиктери ачылып да турат экен. Бир чекеден тартып көрсөтө берели, анткени ушу көрүүчүлөргө элге түшүнүктүү болсун. Кандай дедиңиз? Туура. Анда баштадык анда. Мына бул чекеде биринчи эшиктен баштайт экенбиз. Биягын не кылабыз деп план кылдыңыздар эле. Бүт эле экен, а? Үстүнө цемент коюп, баня кылалы деп атканбыз да. Баняга даярдагансыздар, бирок толук бүтпөй калыптыр да? Бүтпөй калды. Наржагына плита жаткызып. Нарагына плита жаткырып, бүт даярдаган экен. Андан өтүп, бул эшиктен киргенде? Эшиктен киргенде бияк тоок. Тоок гана экен, а? Тоок гана туугандар, мына. Бул жерге тоок үндүк дагы кармаса жакшы болчудай окшойт, а? Кенен да бул жер. Кенен. Бул жагычы? Биягы көмүркана. Көмүркана? Көмүр киргизип. Мына көмүркана экен туугандар, көмүркана, отункана. Өзүнчө бир кана экен, эч каян таябай кенен. Жакшы. Бул жерде навес бар экен. Навестин астында очоктор коюлуптур. Бул жакка өтө берели. Ар бир эшиктен кирип баарын көрсөтүп чыгалы туугандар. Мына бул эшиктен кире турган болсок, биягы жем. Жемканабы? Кенен экен, аябай, а? Кенен ичи. Асты стяжка болуптур. Стяжка болгон. Сухой экен, жакшы. Кургак боюнча турат экен да, жем ным тартпай. Мына караңыздар туугандар. Бул туурасы бир 8 метр чыгат экен, ал узундугу бир 10 метр чыгат экен. 10го 8, жок дегенде бир 80 квадрат чыгат экен да. Үстү крышасы шифер менен жабылыптыр туугандар. Көрүп турасыздарбы? Жакшы. Демек бул жагы жемкана. Андан өтүп биягына кире турган болсок, бул жагы үй турбайбы, Биягы үй. Жашаганга шарт тең бул жагы. Жашаганга шарт. Жакшы. Бул жагында кирип көрүп коелу. Мына үйгө кирип келдик туугандар. Бул жагы мына кухня уюштурулуптур. Киргенде чоң кана экен, бул жер, а? Бул жерге чай ичебиз. Мына бул жагына тапчан уюштурулуптур. Терезе коюлуптур туугандар. Мына үстүн потолокторун караңыздар, чорный потолокторун. Жыгаштарды бүт кынап койгон экен, а? Жакшы. Жылуулаган экен. Дубалдары шыбалып акталган экен. Полу стяжка экен туугандар. Мындан сол жакка кире турган болсок, жашоочу канча бөлмө? 2. 3 экен, а? Мына бир бөлмө экен, а? Биягы спальня бар да. Холл кухня экен, зимний экен туугандар. Бул полу бир 20 сантиметрдей көтөрүлүптүр. Сол жакта печка бар экен. Иштейби? Иштейт. Кышында жагылат. Кышында ушуну иштетесиздер. Кышында ушуну иштетебиз. Жакшы, мына көрдүңүздөр, төрүндө бир спальня бар экен. Бул негизи холл, кухня. Мына жакта дагы бир спальня бар экен. Бул чоң экен, а? Бул чоң бөлмө экен туугандар. Арт тарабында батыш жагында бир терезеси бар экен. Потолоктору пластик каражат менен жасалыптыр. Мынаныкы болсо көрүп турасыздар, ДВП экен. Демек жашай турган 3 бөлмө бар экен да, мынаны кошпогон да? Так, жакшы. Эми бул жакка чыгалы туугандар. Ушул катарды аягына чейин көрсөтө берели. Мына бул жагы кийин уланып кошулганбы? Бул башында эле. Башында эле бар беле? Башында эле бар. Бияга кой камаган, кой кепе. Мына жагы койканабы? Койкананы көрөлү. Канча кой батат? Жакка бир 100 баш батат. Батат. Мында бөлүп эсептегенде, общий эсептегенде 100 баш батат экен да? Так бөлүп коюпсуздар. Бөлүп чөп жем жегенге бөлүп. Чөп жем жегенге. Кочкорлорду өзүнчө, токтуларды өзүнчө, соолуктарды, балалууларды өзүнчө дең, а? Жакшы. Мына бул жагы койкан экен. Мына ортон ачып койсо болот экен, жеңил тосуптур туугандар. Андан өтүп биягына келе турган болсок, бул жагы навес турбайбы? Биягы навес. Могул жерде эмнеге? Бул жерге жана тай киргизгенге. Тай байлаганга. Жана Акыруу менен тең, а? Кичирээк тайларды.
Жакшы. Бөлгөндө. Мынал жагы навесик турбайбы, узун эле. Биягы навес. Ого. Жайкысын уйлар байланат бияка. Жайкысын уй байланат. Саан уйлар. Саан уйлар. Ушул жерде турат дең, Ого, туугандар, мына караңыздар, мына таштамайларын караңыздар, Кругляк жыгаштар го. Мына караңыздар, туугандар, көрдүңүздөр? Баягы столбанын жыгаштарына окшош экен, Столбага ошол, столбанын жыгаштары булар. Машалла, аябай чоң жыгаштар коюлган экен. Аркасы ушу цемент кирпич менен тосулуп чыгып, анан үстү жагы бир 60 сантиметр, 6-7 катар кирпич урулуп анан жабылган экен, туугандар. Үстү крышасы шифер экен, Бул кругляктар чирибейт, курт Чирибейт, курт жебейт, майланган да булар, Тем более сасына туугандар. Мына жагын эмнеге тосуп койгонсуздар? Биягына үндүк багабыз. Үндүк багасыздарбы? Үндүк жакшы болобу бул жерде? Үндүк жакшы, жайгыш ушул жерде тура берет. Уяларына азыр басып атат. Мына жабылып турган оостор жабылып. Үндүк басып атат бул жерде? Үндүктөр басып атат. Жакында үндүк чөжө чыгат экен, туугандар. Тең чыгат. Бул жагы үндүк гана экен, туугандар. Мына эми экинчи сарайды көрөсүздөр. Туугандар, алыстабай туруңуздар. Экинчи сарайды дагы биротоло көрсөтүп коелу, анан сыртка чыгалы. Мына бул сарайдын бери жактарында эмне навес экен. Бул жерде эмнелер болот? Жайкысын жөжө тоокторду чөжө тоок бөлүп кармаганга. Мына жерге кой кармайсыздарбы же? Жерге жана жаш торпокторду. Жаш торпокторду. Жаш торпокторду ушака. Так навес болуп сарайга уланып жабылган экен, мындай темир түркүктөрү бар экен, туугандар. Экинчи сарайды дагы толук көрүп кое берели. Мына экинчи сарайга кирип баратабыз. Ого! Машалла. Сонун экен, Ягы Кенен турбайбы? Мына потологун караңыздар. Бул пустотный плита го, Плита менен жабылган экен да? Шифер. 90-жылдары курулган деңиз. Мунун үстүнөн шифер менен жапкансыздарбы? Шифер менен өзү жабылуу экен да, жабылуу. Наранда чоң барота бар экен, нарага чыкканга. Нар жакка чыгып, наркы жакка чыгып кетет. Терезелери бар экен, мына оң жак, сол жакта көрдүңүздөр, туугандар, жарык кирип турат экен, аба алмашып турат экен. Негизи бул сарайды неге пайдаланабыз дедиңиздер эле? Бул сарайды бука байлаганга даярдайлы дегенбиз, ага жетишпей калдык да. Канча бука батышы мүмкүн? 60 бука батат, биягын 30 батат, биягын 30 батат. 30-30дан 60 бука дең. Ортосунан чөп салганга акыр жасалат. Акыр болот. Жакшы, мына туугандар, уктуңуздарбы? 60 буканын сарайы бар экен. Нарагында чоң эшик, эки жагындагы терезелери менен экен. Бул жагында инструменттер турат экен, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мага эмнеси жакты? Крышасы шифер менен жабылыптыр, анын астында пустотный плитасы бар экен, аябай жакшы экен. Бекем экен да. Жүрүңүздөр, эми биз сарайдын уландысын көрсөтөбүз. Бул жака жүрүңүздөр. Кийинки эшиктен кире турган болсок, бул жакта дагы бар. Суу маселеси кандай бул жерде? Суу постоянно чыгат. Үстүндө трасса бар, суунун трассасы. Ошондон жайгышы токтобойт, чыга берет. Бул таза суу, Таза суу. Жакшы экен. Мал ушул жерден да ичет экен, жакшы экен, Буларды акырларды толтуруп коюп, малды сугара беребиз жайында. Жакшы экен. Суу маселесинде, туугандар, сууда маселе жок экен да. Так, биягына кирдик. Мына эмне бөлмө? Биягына уйдун сүттөрүн сактап. Склад экен да, кичинекей, Бул жагычы? Бул бөлмө болсо, жана жаш козуларды кышкысын суукта киргизип. Жаш козуларды кышында суукта ушул жакка киргизесиздер. Жакшы. Бул сол жагына кире турган болсок, туугандар? Бука байланган жерлер. Бука байланган жер. Канча бука байланат эки жагына? Жерге 14төн 28 бука батат. 14төн 28 бука. Эки жагында, туугандар, чыгыш батыш тарабында 3төн 6 терезеси бар экен. Мына потологун караңыздар, үстү жагы жылууланыптыр, Утепленный болгон. Утепленный болуптур. Анан стекловата бар. Стекловата да барбы үстүндө? Стекловата да бар. Жакшы. Асты стяжка болуптур, лотокчосу да бар экен, акырлары даяр экен, ортосунда проходу бар экен. Окторун терезеден кыргытып. Мына терезеденби? Сырткы эле, Туруп терезеден. Жакшы экен анда. Төрүндө көрүп турасыздар. Дагы эки бөлмөсү бар экен. Бул жагын дагы көрсөтүп коелу, туугандар. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Азыр бүт баарын көрсөтөбүз. Соң жагын биринчи көрсөтөлү, Так. Мына жагын эмне кылса болот? Бул жагы өзүнчө комната. Анан үстүн алып туруп, стенаны алып дагы чоңойтолу дегенбиз. Мына үстүндөгү темирлерди алып, швелерлерди. Стенаны алып, мына стенаны да алып деп атасыздар да, ошондо чоңоёт экен да. Чоңоёт. Дагы
15-16 бука батат да дагы. 15-16 бука батат экен туугандар. Дагы уласачы? 28 ошондо бияка 40 бука батып калат да ошондо. Ошондо биягы бош эле турат экен да азыр, а? Азыр биягы бош эле турат. Бул жагы эмне? Дробилкабы? Биягы дробилка. Чөп тартабыз, жем тартабыз. Чөп тартканга, жем тартканга атайын даярдалыптыр. Свет трехфазга киргенби? Трехфазга өзүнчө кириптир да. Бул дробилка калап кетеби? Дробилка калтыр десе калтырабыз, алып кетсе алып кетебиз. Келишет экенсиздер да? Бул жагы, бул бөлмөсү дробилка экен туугандар. Көрдүңүздөр? Мына жагынан сыртка чыксак болобу? Болот экен. Так. Ылдый түшөлү. Бул жер болсо огород экен, майда чүйдө эккенге. Сарайды көрдүңүздөр. Эки жагын тең биз сиздерге даана көрсөтүп бердик. Мынау жанагы сарайдын эң аягынан чыккан эки эшик. Мынау эмне? Бул өзүнчө трансформатор, бул сарайдыкы. Трансформатор го? Менчик өзүнүн. Менчик өзүңүздөрдүкү? Өзүбүздүкү, собственный. Жакшы экен да анда, Менчик трансформатор болсо анда бул жерге бир производство өндүрүш кылса болот окшойт, Болот, болот ошого. Жанагындай пескоблок чыгарган, цех, мех бир нерселерди ачса болот. Болобу экен, Болот. Болот окшойт да. Иштеткен. Завод, бир нерсе кылса болот экен. Инвестиция издеш керек экен, туугандар. Бул жерди жакшылап караңыздар. Чындап караңыздар. Алдырып ийбеңиздер эми кимге насип кылар экен, аны жараткан Аллах Таала билет. Биз уландысын көрсөтөлү. Үстүнөн дрон менен дагы тартып сиздерге даана көрсөтүп турабыз. Эми эки сарайдын ортосу менен кайра эле тээ төрүнө барып, загонду көрсөтүп, анын сыртына чыгып, территорияларын так көрсөтөлү туугандар. Казда багат экенсиздер да бул жерде? Казда багабыз. Үндүк, тоок баарын багабыз. Бар, каз болот, үндүк, тоок болот, кой болот, жылкы болот. Уй болот, бука болот, бардыгы. Буканын ичине байлап коесуң, калгандары сыртта, чайтта. Страус да багыш керек бул жерде, керек болсочу? Керек болсо, мына буяка коюп коюп бакса, сонун болот да. Мына загонго төө куш багып койсо, сонун болчу да экен, туугандар. Ойдо бар болчу, ошо алып келебиз деп анан. Бул жерге ошо мал агытып коесуздар. Малды агытып коесуң. Мына бочка канча тонналык? Бул бочка 10 тонналык. Суу запас кармайсыздар? Суу запас кармайбыз, астыга алма отургузалы дегенбиз, ошого жана тамчылатма кылып. Ошого ылайыктап койгонбуз да. Мына жерде лоток акыр бар экен, Буларга жана кышында жылкыларга чөп салып коебуз буларга. Мына жерде навес кылабыз дедиңиздер беле, эмне болду эле? Жок, бул сенебал кылалы деп буларды отургузуп койгонбуз. Сенебалдын стойкалары даяр экен го, только крышасын эле жаап койсо болду экен да? Крышасын эле жаап коюш керек. Чоң сенебал болот экен туугандар. Көрүп турасыздар? Устундары даяр. Устундары даяр экен, Жакшы. Анан үстүнгү территориясы, үстүндөгү, дөңдөгү стойкалардан бер жагы да, Ошо стойкалардан бер жагы. Жакшы. Бул жагына чыгалычы, мына загондон сыртка чыга турган эшик да бар экен. Бул жагында көрүп коелу сиздерге, ушунча болду эми. До конца аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Бул сарайдын арка жагындагы көрүп коелу. Бул жагына да бир нерсе пландаштырсаңыздар болушу мүмкүн. Эч нерсеси калып кетпесин. Так, аркасына келдик. Мына жакта дагы. Бул жака эмне дарак отургузган белеңиздер? Сарайдын аркасына жаңгактарды отургузган болот. Мына жаңгактар бар экен, Жакшы экен. Бул жагы мына сарайдын дубалы менен жогорку стойкаларга чейинки аралык бир 30 метрдин тегерегинде чыгат экен туугандар. 30-35 метрдин тегерегинде экен да. Негизи могу чуңкурга жана сенаш кылып силос кылса болот. Мына жерде чуңкургабы? Ылайыкташкан ошондой да ой бар болчу. Силос кылса болот деңиз. Мына жерде да бир аз чуңкур бар экен. Бул жерлерде кааласа чуңкур кылып иштетсе, же болбосо сүрүп тегиздеп бак бир нерсе кылса болчу да экен да. Алма салма кылса. Мына стойка ошондо чегарасы эки ача столбага барып ылдый түшөт экен, Ушу стойкалардан ылдый түз дарыяга чейин барат окшойт. Каналга чейин барат. Ушул жагында көрүп коелучу, жүрүңүзчү. Так. Келиңиздер туугандар. Негизи трассадан 3 километр ичкериде экен, эми мосттон өтүп ушул жака айланып келгенге чейин анан тетигинде койлор жайтта оттоп жүрөт, көрүп турасыздар. Так. Мына жер сонун го, Бул жер өзүнчө эле 1 гектардан ашык.
Не кылабыз деп мындай айдоо кылдыңыздар эле бул жер? Бул жерге ошо айтып атпаймынбы жана тиги алма кылалы дегенбиз. Алма тигебиз. Алма бак болот беле? Ошого даярдап неме кылганбыз. Бул бочканы койгонбуз. Ошон үчүн бочканы койгонсуздар. Бочканы койгонбуз. Тиги жерден жана суу чыгып атпайбы? Ошол жерден муну толтуруп туруп эле мына буякты алманы тамчылатма кылып. Тамчылатма кылса болот экен. Сууну экономдойлуу деген. Сууну экономдойлуу деген максат. А так мына дарыянын суусун деле бери буруп агытып сугарса болчудай экен туугандар. Көрүп турасыздарбы? Жакшы экен, ыңгайлуу экен. Мына бул жерде ушу алма бакка даярдап коюптур. Анан дарыяны ушу бойлоо ылдыйга бүт тосулуп барып, тиги жерге барып анан бияка бурулат экен да. Мына жерде тегиз турбайбы? Бул жер. Бул жерге дагы алмаларды жаңы неме кылып отуруп койгонбуз. Ал дагы битирип отурушканбыз. Өсүп калды. Анан эми биягын жаңы түзөдүк. Бияна да отургузалы. Бүт айланасын алма кылсалар деп ойлоп атабыз да. Алма жакшы болчу да бул жерге, Алма. Салкында. Алма өрүп. Эми байке, колдон келгенин кыла берели. Туура. Колдон келгенин кыла бериш керек. Эми баасын канча деп атасыздар? Канчага саталы деп турасыздар? Баасын 130 деп атабыз. Общий 5 гектар жери менен ушул турушунда. Ушул турушунда 5 гектар жери менен полный 130 деп. 130 000 доллар, 130 000 доллар. Кеми болобу анан? Кеми эми сүйлөшөбүз да. Сүйлөшүп. Ала турчу киши болсо алар менен сүйлөшүп. Тиги агаңыз, байкеңиз. Телефон аркылуу мага чалганда 50%-ын нак берсин, 50%-ын бартер кыла берем, машинага, квартирага деди да. Сизге деле ошол сөзүн айттыбы? Андай дагы варианттары бар. Ушул варианты бар экен. Алармандар менен сүйлөшөбүз да. Ооба, туура. Алар менен сүйлөшөсүздөр. Мына жерден бокту бияка эле жана букалардын боктору бул терезеден бияка ырытып коебуз. Бул жерден кайра бул суу менен бияка агызып ийебиз. Бияка кетет экен да. Мына көң кык аябай жакшы экен туугандар. Биогумус салыш керек экен бул жергечи. Сөөлжан багыш керек экен, бир яма уюштуруп алыпчы. Жанагы эле трансформатор биз эми муну айланып нар жагына өтөлү, анан жыйынтыктайбыз. Сарайдын туугандар 5 гектар жери менен болгон баасы 130 000 доллар кеми бар деп айтылып атат. Кызыл китеби бар экен, баары документальный дейт. Мен ээси менен сүйлөштүм. Эгер сиздерге жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Ушул жерге келип, мына ол алма бактын ордундагы ылдый жагынан тартып кененирээк кылып көрсөтүп койгон туугандар. Көрдүңүздөрбү жайытты? Жайытты караңыздар сонунда. Мынакей. Дарыянын боюнда бир аз бийигирээкте жакшы жерде экен да. Мага эмнеси жакты? Эми бул жердин жайгашкан жери, абасы жакты. Мына ушул жерге, мына өрүп турган жерге бир нерсе уюштурса болот экен. Үй салса болот экен. Асабняк үй салып бул жерге дача кылып, анан бул жерге бир эс алуу комплексин уюштурса болот экен, бир кафе кылып баягындай. Ошондой. Жайкысынга, Жайкысын ошондой бул. Астында асфальт бар турбайбы бирде? Асфальты бар мунун астында. Бияка боз үй солуйлорду тигип, ошо эс алуучу жай кылса, ошого ыңгайлуу да. Мынандай учурда саамал уюштурса болот экен туугандар, Боз үйлөрдү коюп, 5-6 бээни байлап туугандар. Астыга бээни байлап, суун жейине. Мына. Айтып бүтпөй турган сарай экен туугандар. Жакса эми сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен аягына жакындап келатам. Тиги беде жайын көрсөтүп коелу, анан жыйынтыктайлы. Менин оюма келген идеяларды сиздерге бул сарайды көрсөткөнчө сунуштап айтып чыгып бара жатамын. Эгер туура келсе сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээси негизи Бишкекте болот экен, көрөбүз деп келсеңиздер, иниси бул жерде болот экен, көрсөтөт экен. Өз көзүңүздөр менен көрүп, жактырып, анан келишип алганыңыздар менимче дурус болот. Сиздердин негизгиси бизнес идеяңыздарга, чарба идеяңыздарга туура келе турган болсун. Ушул жагына аракет кыла бериңиздер. Мына жери кенен экен туугандар. Бул жерде канча сотук дедиңиз? Беде жай? 30 сотук беде бар, 30 сотук. 30 сотук беде жай бар. Жакшы экен. Мына бактын бош жерлерине дагы жаңы дарактарды, жаңы теректерди, жаңгактарды, талдарды, өрүктөрдү, бадамдарды дагы отургуза бериш керек экен да, дагы толуктап, Толуктап. Анда мен жыйынтыктайм туугандар.
Бүгүн сиздерге Чүйдөгү, Сосновкадагы, бул жер эмне айыл болуп калат ошондо? Сосновка деп кое беребизби? Сосновка, Моңолдор. Моңолдор. Ушул жерде Дарыянын берки бетиндеги эле сатыла турган сарай кашарды 5 гектар жери менен көрсөттүк. Бизден ыраазы болуңуздар, биз өз милдетибизди аткардык. Келишип алыңыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.